25-сентябрь Лидер жаштар клубунун БГУ филиалынын төрагасы шайланды. Клубдун аткаруучу директору, төрагаты райымдары жана клубдун мүчөлөрү мамлекет тагдыры чечилген агылгы конок катары барышты. 25-октябрь күнү Кыргызстан эл аралык университетинде Лидер жаштар клубунун 2018 жана 2019 жылдар аралыгындагы ишмердүүлүгүнүн официалдуу ачылышы болуп өттү. Кыргыз оюндары кайрадан жанданууда. Лидер жаштар клубунун Арабай филиалы турган Кыргыз оюндары жана башка жаңылыктар менен кененирээк мен Адина Алмазбек кызы тааныштырмакчымын. Саламатсыздарбы? 2018 жылдын май айында Лидер жаштар клубунун БГУ филиалынын төрагасын шайлоо башталды. Алгаш төрагалыкка 3 талапкер Бектурсун Уланбек уулу, Айдай Камчыбек кызы жана Советбек Турдукуловдор атсалышты. 3 талапкер тең дебатта өздөрүнүн мыкты деңгээлди көрсөтүп, 1 жылдык иш планы менен тааныштырып өтүштү. Тилекке каршы айрым бир себептерден улам шайлоо сентябрь айына жылдырылып, сентябрь айында Бектурсун Уланбек уулу жана Айдай Камчыбек кызы өздөрүнүн шарттарына байланыштуу талапкерлигин алып салышты. 25-сентябрь жалпы команда сүйлөшүп, бир добуштан колдоп, 3-чү талапкер болгон Советбек Турдукуловду БГУ филиалынын төрагасы кылып шайлашты. Экс-төрайым Нурзада Айтмаматова жалпы командага жана төрага Советбек Турдукуловго эгилик каалап ордун өткөзүлдү. 24-октябрь Лидер жаштар клубунун аткаруучу директору Орозбек Осмоновдун демилгеси менен клубдун төрагаты райымдары жана мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине конок катары барышып, депутаттардын жумуш орду менен таанышып келишти. Аны менен бирге жогорку кеңештин депутаты Ормонов Улукбек Зулпукарович менен жолугуп, кызыктырган суроолоруна жооп берип, эки кеңешин алышты. 2018 жылдын 25-октябрында Кыргызстан эл аралык университетинде Лидер жаштар клубунун 2018 жана 2019 жылдар аралыгындагы ишмердүүлүгүнүн официалдуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага клубдун негиздөөчүлөрү болгон Союзбек Надырбеков, Данияр Назаралиев, Улан Чүлегенов, клубдун алгачкы төрагалары, Кыргызстандагы көрүнүктүү инсандар келип, мүчөлөргө мотивациялык ой-пикирлерин билдирип кетишти. Мындан сырткары жаңы төрагалык кызматка киришкен аткаруучу директор, филиалдар боюнча директор жана төрагалар үчүн кызматын тастыктагандыгы тууралуу күбөлүктөр ыйгарылды. Ошондой эле катышуучуларга белек катары белгилүү күчтүү ораторлордун катарын толуктаган Данияр Абдыкадыров өз билимдери менен бөлүшүп кетти. Жалпысынан алганда, иш-чара эң жогорку деңгээлде өткөрүлүп, алдыдагы эң чоң пландар талкууланды. Мекенге болгон сүйүүнү ар бир атуу ар кандай түшүнөт. Ал сүйүүсүн бирөө сөз менен билдирсе, башкалар пайдалуу жумуш аткарып, чоң кадамдарды жасоого аракет кылышат. 31-октябрь Лидер жаштар клубунун мүчөлөрү Кыргыз спортунун өнүгүүсүнө салым кошуу боюнча футбол боюнча улуттук курама командабызды 2019 Азия кубогуна колдоо максатында даярдалып жаткан видеороликтин тартиштелеринде чоң көмөк көргөзүштү. 17 ноябрь студенттер күнүнө карата Муска Кечи жана Лидер жаштар клубунун Арабай филиалы биргеликте уюштурган Кыргыз оюндары 2018 спорттук мелдеши болуп өттү. Оюнга студенттер, коомдук оюндар, бирикмелер, фонддор, жарандык активисттер, жекешкерлер катышып, ордо оюну, жөө атмай, тогуз коргоо, таяк тартыш, аркан тартыш, кол күрөш оюндары менен күч сынашышты. Жалпы командалык жактан өзүн мыкты көрсөтүп, Манас университетинин командасы баш байгени өз эсебинен жаза алышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен мен Адина Алмазбек кызы тааныштырдым. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.